2014 eski жыл Кыргызстан үчүн ар кандай саясий окуяларга бай болду. Аны менен катар коомдук ачылыштар, маданий жана спорттук жетишкендиктер да артта калган жок. Саясаттын ар тараптуу өнүккөн жайы болгон жогорку кеңеште дагы эски жылда орунтуу жагдайлар орун алды. Өкмөт алмашып, кумтөр маселеси талкууга алынганы менен али күнчө жыйынтык таппай келет. Башка жылдарга салыштырмалуу өткөн жылда эл өкүлдөрүнө эң көп кылмыш иши козголуптур. Бул багытта алдыдагы материал. Жыл башында эле жогорку кеңештин жыйынында президенттин парламенттеги жаңы дайындалган туруктуу өкүлү Мулдакун Абдылдаевдин республиканын түштүгүндөгү жашоочуларда сасык деп атаганы тууралуу сөзү парламентте кызуу талкууга алынып, коомчулуктун көңүлүн бурган. Анткени гезиттердин биринде бул жерде сасык саясатты жүргүзбөй, түштүккө кайткыла деп айткан деген макала чыккан. Аны жалпы жыйында депутат Исмаил Исаков көтөргөн. Президенттин кабылдамасына отурганда дейт, бир элдерди кабыл алып атканда бир кезде азыр карасаңар болот, интернетте гезит чыккан. Түштүктөн келген айымдарга, силер мындай сасыктар эмне келдиңер, кеткиле дегендей сөздү айткан экен. Мен эми толук айтпай эле коеюн. Көптөр окуса керек ошону. Ушул чынбы, жалганбы? Эгерде чын болсо бул кандай саясат? Эски жылда элдин эсинде бийликчил партиянын карамагында экендигине карабай, ачык сөз жана түз көз карашын билдирген депутат Исмаил Исаков калганын көпчүлүк басылмалар жазып чыгышты. Туура айткан сөзү шефине жакпай, апрель айында Исаковго фракциядан чыгуу чечими сунушталган. Анткени депутаттарга жана жогорку даражалуу атка минерлерге кылмыш ишин башкы прокурор гана козгой алат деген мыйзам долбоорун кароодо КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков менен пикир келишпестиктер орун алган. Актив кыргыздыкы, биздики 100%. Ömrek çirkeş. Emin siz uğasıpı, gönle bizde uruşup çağırırsanız anda biz eştike cevap veriveyle de çıkıp ketmeyelim. Aytыңыз анда. Февраль айында болсо ата мекенчилер өкмөттүк кумтор маселеси боюнча сынга алып, иштиктүү иш алып барбай жаткандыктарын айтып чыгышкан. Ал эми ушул фракциядагы депутат Эркин Алымбеков депутаттык мандатын өз каалоосу менен тапшырган. Анткени жогорку кеңештин жыйынында кумтөр маселеси каралып жаткан кезде, эгер өкмөт тарабынан сунушталып жаткан кумтөр боюнча меморандумду эл өкүлдөрү колдой турган болсо, мандатын тапшырарын айткан. Мен таң калам да ырысалды ынтымак деген коалицияга. Кайрадан жаңы өкмөт түзүп, дагы бир жыл созуп, мындай айтканда биздин өкмөттү экономический жактан туңгуйга алып келип, андан барып туруп Атамбаевдин бийлигин туңгуйга алып келем деген коалиция көпчүлүктөгү айрым депутаттарга мен таң калып атам. Андай болбойт да. Бизде бир премьер-министр отчетун бербей кетти. Экс-премьер-министр Жантура Сатыбалдиев убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрүнөн далдырбай сөз үчүн кечирим сураганы бул жылы коомчулук арасында талкууну жараткан. Андан көп узабай эле Ата мекен фракциясы коалициядан чыгып, өкмөт курамы толугу менен отставкага кетти. Бул жолу да ата мекенчилер экинчи жолу өз кызыкчылыгы үчүн коалицияны бузгандыгы ачыкталды. Жантура Сатыбалдиев 25 мартта премьер-министрлик кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Өкмөткө жүктөлгөн маанилүү ишти ийгиликтүү аткара албайт деп чечип, коалициядан чыгуу жолу менен ушул өкмөттү алмаштырууга барды. Коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынган депутат Ахматбек Келдибеков Бишкек-Стамбул рейси менен 10 августта Манас аэропортунан жубайынын жана балдарынын коштоосунда учуп кетти. Ал арада жогорку кеңештеги республика фракциясынын курамынан бир катар депутаттар чыкты. Алтынбек Сулайманов, Исхак Пирматов, Абдыжапар Бегматов, Нурбек Мурашев чыгарылды. Мындай чечим аталган депутаттардын Бирбол партиясынын курамындагы саясий ишкердиктери боюнча маселе каралган кезексиз жыйындан кийин кабыл алынган. Октябрь айында өлкөдөгү ири партиялардын биригүүсү катталды. Ата журт менен Республика партиясы биригип алгачкы олтурумун өткөрүштү. Ошондой эле жыл башынан тартып 9 депутатка башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгону маалымдалды. Урматтуу депутаттар, бүгүн 2014 жылдагы акыркы отурумду өткөрдүк. Эски жылдагы эң акыркы олтурумга чыгылган сессия учурунда парламент төрагасы жылды эл өкүлдөрү жакшы жыйынтыктаганын, мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылында бир топ тарыхый мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Кумтөр маселеси, Кыргыз-Газ, Баткен областында чечилбей жаткан көйгөйлөр жана республикалык бюджетти кабыл алуу боюнча кеңири талкуулар болуп, тиешелүү токтомдорду кабыл алдык. Евразиялык экономикалык бирлигине кирүү боюнча мыйзамдык базаны түзүү жагынан үзүрлүү иштедик.
келе жаткан жылда өзүңүздөр билгендей парламенттик шайлоо болот. Бул шайлоонун ачык, айкын өткөрүү Кыргыз элинин алдындагы орчундуу иш экенин баарыбыз түшүнөбүз. 2015 жыл парламент үчүн тагдыр чечер жылдардан болот. Анткени күз айларында парламенттик шайлоо өтүп, жаңы депутаттар келиши күтүлөт. Руслан Калматов, Улукбек Боронбаев, 7 канал.